Жети-Өгүз району Данакей Иманов атындагы жалпы орто билим берүү мектеби. 9-класс, кыргыз тили, 4-чейрек. Менин тилим эзелтеден улуу тил. Улуулугун, сулуулугун тыңдап бил. Улуу тилди бурмалабай, урматтап, ушул тилде эркин сүйлөп, ырдап жүр. Бул эне тил жөнүндөгү эң сонун ырсаптары Самара Насырова эжекебиздин калемине таандык. Китебибизди алып чыгып, сабагыбызга көңүл бурабыз. Биздин бүгүнкү темабыз төл жана бөтөн сөз. Маанайыбыз жакшыбы, балдар? Анда сабагыбыздын максаттары менен таанышып алалы. Сабагыбыздын максаттары: биринчи, билим берүүчүлүк максаты. Төл жана бөтөн сөз боюнча алабыз. Өнүктүрүүчүлүк максаты. Ой жүгүртүүбүз, жазуу, сүйлөө кебибиз өнүгөт. Тарбия берүүчүлүк максаты. Эне тилибизди сүйүүгө, эне тилибизде сабаттуу сүйлөп, жазганга тарбияланабыз. Биз сүйлөөдө жана жазууда жеке өзүбүздүн эле сөзүбүздү колдонбостон, башка бирөөлөрдүн да сөздөрүн колдонуп калган учурларыбыз болот экен. Эмне себептен башкалардын сөздөрүн колдонобуз? Ойлонуп көрөлүчү. Сөздөрүбүз ишенимдүү болуш үчүн, сөздөрүбүз көркөм болуш үчүн, кайсы бир далил үчүн, айтып жаткан ойду толуктоо үчүн, кимдир бирөөнү туураган сөздөр жана башка учурларда. Демек, мына ушул сыяктуу учурларда колдонгон башка бирөөнүн сөзү бөтөн сөз болот экен. Башка бирөөнүн сөзү менен кошо айтылган өзүбүздүн сөзүбүз төл сөз болот. Мисалдан көрөлүчү. Адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу, деп таамай айткан Чыңгыз Айтматов. Бул жерде бөтөн сөз адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу, деп таамай айткан Чыңгыз Айтматов төл сөз, өзүбүздүн сөзүбүз. Дагы бир мисал келтирсек, арам тамак аш болбойт, деп айткан кыргыз элибиз. Бул жерде бөтөн сөз арам тамак аш болбойт, төл сөз деп айткан кыргыз элибиз. Балдар, китебиңердин 205 бетин ачып, бул теманы карасаңар. Берилген мисалдарды окуп көргүлөчү. Бөтөн сөздү өзгөчө интонация менен окуйбуз. Кээ бир учурда бөтөн сөздүн ээсин элестетип, үнүн туурап айтсак, кебибиз өтө көркөм жана таасирлүү болот. Биздин эне тилибиз мукам жана уккулуктуу деп айтып келебиз. Тилибизди өзүнүн эрежелери менен сүйлөсөк, дал ушундай жакшы натыйжа болорун унутпайлы, балдар. Демек, бөтөн сөз деп эмнени айтат экенбиз? Китебиңерден эрежесин окугулачы. Кепте кандайдыр бир максаттар үчүн колдонулган башка бирөөнүн сөзү бөтөн сөз деп аталат. Бөтөн сөздү колдонууда аны менен кошо айтылган өзүбүздүн сөзүбүз төл сөз деп аталат. Китебиңерде дал ушундай эреже жазылып турат. Балдар, биз төл сөз менен бөтөн сөздү айырмалап алдык, туурабы? Келгиле, бөтөн сөздү кебибизде колдонуп көрөлүчү. Мисалы, акылмандын ач көздүк, акмактын түгөйү деген сөзүн өз сөзүбүз менен бирге, бирок аны эч өзгөртпөй айталы. Бир акылман ач көздүк акмактын түгөйү деп айткан экен. Бул жерде бөтөн сөз ач көздүк акмактын түгөйү, төл сөз бир акылман анан деп айткан экен деген сөздөр. Демек, кебибизде колдонгон башка бирөөнүн сөзү бөтөн сөз. Бөтөн сөз менен бирге колдонулган өзүбүздүн сөзүбүз төл сөз болот экен. Төл сөз менен бөтөн сөздү жазуу эрежесине кененирээк кийинки сабактарыбызда токтолобуз. Жогоруда чыгарылган тыянактарды эске алып, 227 көнүгүүнү аткарабыз. Бул көнүгүүдө текст берилген. Тексттен төл жана бөтөн сөздү ажыратып окуйбуз. 228 көнүгүүнү үлгүдө көрсөтүлгөндөй кылып жазабыз. Берилген тапшырманы аткарасыңар деп ишенем. Сабакка катышканыңарга чоң рахмат. Ийгилик каалайм. Саламатта калгыла, балдар.